2024-жылдын аягында ЖМКлар Кытайда метапневмовирус жайылып жатканы жөнүндө жаза башташкан. Ал адамда курч респиратордук инфекциялардын белгилерин жаратып, айрым учурларда бронхит менен пневмонияга да алып келиши мүмкүн. Өзгөчө кичинекей балдарда, улгайгандарда жана иммунитети начар адамдарда. Бирок Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Кытайда курч респиратордук инфекцияларга кабылгандардын деңгээли сезондук норманын чегинде экенин кабарласа, ал эми Кытай бийлиги өлкөдөгү ооруканалардын толук кубаттуулукта иштебегенин билдирүүдө. Ананда азыркы кырдаал пандемия эмес. Биринчиден, метапневмовирус 2001-жылы эле аныкталган. Изилдөөлөргө ылайык, ага чейин бул вирус адамдардын арасында 50 жылдан кем эмес убакыттан бери таралып келген. Ошондуктан адамдардын көбүндө ага каршы иммунитет бар. Ошол эле изилдөөлөр балдардын баары дээрлик 10 жашка чейин бул вирус менен ооруп чыгып, андан кийинки курактарда ооруну жеңил көтөрүшөрүн көрсөтүүдө. 2020-жылы коронавирус пандемиясына биринчи кезекте вирустун жаңы экендиги жана адамдарда ага каршы иммунитеттин жоктугу себеп болгон. Метапневмовирус болсо адамзатка көптөн бери белгилүү жана ага каршы атайын вакциналарды ойлоп чыгууга да аракет кылышкан эмес. Аны кадимкидей эле курч респиратордук инфекциялардан дарылагандай эле дарылап келишет. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда болгону 2 гана кишиден метапневмовирус аныкталды. Ооруп жаткан 1000 адамдан алынган анализден 2 гана учур бул өтө аз. Ошентсе да түндүк жарым шарында курч респиратордук инфекциялардын жана сасык тумоонун сезондук өсүүсү байкалууда. Муздак аба иммунитетти түшүрүп, ал эми былжырлоочу эл сапатсыздыгынан улам көп жабыркайт. Идеалдуу шартта аба нымдуу жана салкын болушу керек. Бирок Бишкектин абасы кир, ал эми батирлердин ичи жылытуу системасынан улам кургак болуп турат. Эгер үйүңүзгө абаны тазалоочу жана нымдатуучу жабдуу орнотууга мүмкүнчүлүгүңүз болсо, буларды сөзсүз алып коюңуз. Батирдеги абаны өз алдынча нымдоого да болот. Мисалы, терезелердеги пардаларды пульверизатор менен дайыма суулап туруу. Ошондой эле метапневмовирусту же башка курч респиратордук инфекцияларды жуктуруп албоо үчүн албетте дарыгерлердин базалык сунуштарын аткаруу зарыл. Колдорду жууу, антисептиктерди колдонуу, ооруп жаткан адамдар менен байланышуудан качуу, бет кап тагынуу жана кир колдор менен бетиңизди кармалабоо.